маалымат иретинде bir mesele aytayın. Kırgız Respublikasının başkı prokurorundan deputat Adakan Madumarov'tu kılmış jaza жоопкерчилигине тартууга макулдук жөнүндө сунуш келип түштү. Ушул сунушту башкы прокуратурадан келгенден кийин күн тартибине киргизип 48 сааттын ичинде биз регламент боюнча комиссия түзүшүбүз керек, атайын комиссия. Ошон үчүн башкы прокурордун сунушун мен күн тартибине киргизем, кезексиз азыр карайлы, анан комиссия түзүп коелу, анан комиссия иштесин. Урматтуу депутаттар, аталган сунушту күн тартибине киргизүү боюнча добушка коем, добуш бериңиздер. 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Эмне маселе боюнча экен? Мында бир депутаттарга жарыялап койсо болобу, же жашыруун сыр экен? Эмне маселе боюнча экен? Кайсы маселенин негизинде экен? Мына мага дагы азыр чагылгандай болуп, жаңылык болуп атат. Мында бир айтып койсоңор, эмне маселе? Эмне? Аба кыргыз абасынан жутуп атат деген маселеси бар экен, же суусун ичип коюп атат деген эмне маселе экен? Же көп сүйлөп атат дегенби? Себеби эмнеде экен? Себебин окуп берейин сизге. Ошон үчүн окуш керек да, биринчи маалымат бериш керек да депутаттарга. Adakan Pinsambaş, бул маселени күн тартибине киргенден кийин, биз комиссия түзгөндөн кийин, комиссия иштегенден кийин бул маселени добушка чыгарганда сиз да сүйлөйсүз, башкы прокурор да сүйлөйт, бардыгы дайын. Эмнеге болуп атканын ошол жерде элге түшүнүктүү кылат. Сиз да айтасыз, сизге да сөз берилет, башкы прокурор өзү келет ушул жерде. Бирок мен эки маселе коюптур, эки статья боюнча. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Мадумаров Адахан Кимсанбаевичти Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 36-чы беренесинде 278-чи беренесинин 1-чи бөлүмүндө жана 36-чы беренесинде 326-чы беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштарды жасагандыгы үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук берүүңүздөрдү биринчи. Экинчи, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Мадумаров Адахан Кимсанбаевичти Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 338-чы беренесинин 3-чү бөлүмүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасагандыгы үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук берүүңүздөрдү өтүнөм. Башкы прокурор Курманкул Токторович Зулушев. Эми бул беренелерди мен атап окудум, карап, өзүңүздөр да окуңуздар. Комиссия иштейт, ошон үчүн комиссия түзүлөт. Ушул беренелер туура коюлду, туура эмес коюлду, атайын комиссиянын иши бул. Урматтуу депутаттар. Ошон анан комиссия изилдеп, аныктап, иликтеп чыгат. Ошон үчүн комиссия түзүлөт. Ушул коюлган беренелер туурабы, туура эмеспи, дал келеби, дал келбейби? Туура, эми буну баарыбыз эле түшүнүктүү да.